Айпери Сыдыкованын аткаруусунда болду. Жашоо керемет. Бул жашоо кереметти жөн эле угуп аткан жокпуз, Негизи эле жашообуз эгер өзүбүз керемет деп айта турган болсок, жашообуз кереметке айланат. Тур кызым, тур деп койбойт. Ал эми жашоо керемет деген ураанды Кыргызстандагы номер 1 радио десек болот. Кыргызстан Оңондор радиосу дайыма жар салып келет. Мына ушул радиодагы өз учурунда рекорд койгонго аракет кылышкан болгондо дагы башка бир радио станция рекорд койгон, алардан 1 саат ашырып рекорд коюшкан эле. Жана ушул радионун уюштуруучулугу менен дагы бир рекорд жалган. Алар туурасында алдыда сүйлөшөлү деп турабыз, тааныштырабыз. Кыргызстан Оңондор радиосунун диджейлери Азат Муратов жана Төлөгөн Жигитов. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Абдан жакшы. Сон жогоруда рекорд эске салганыңыздан мана өзгөрүп калды. Кутман таң бардык теле көрүүчүлөргө, сиздерге кубанычтабыз абдан. Мына ушундай бүгүнкү өзгөчө темаңыздарга биз дагы жакшынакай ойлорубуз менен, өткөн тарыхтарыбыз менен бөлүшкөнүбүзгө. Биз да кубанычтабыз көргөнүбүзгө. Жогоруда Айпери экөөбүз сүйлөшүп калдык да, Айпери экөөбүз кандай рекорд кое алабыз деп, анан мен айтып калдым, Айпери эми экөөбүз алып баруучубуз, балким бат сүйлөгөндөн рекорд кылсак болсо керек десе, көрсө силер кылып койгон турбайсыңар. Ал да болбагалы, башканы ойлонушубуз керек да, Ошол тууралуу айтып берсеңер. Канча саат, канча сутка, кантип сүйлөдүңөр, эмне болду? 61 саат эфирде болгонсуздар, ошол тууралуу. 61 саат эфирге чыкканбыз. Бул окуя 2015-жылы 24-апрелден 27-сине чейин болгон. Ошондо жума күнү кечки саат 6-да эфирге кирсек, кайрадан биринчи күнү таңкы саат 7-де биз гимн ойноп, угармандар менен биргеликте коштоп өзгөчө кубанып атканбыз. Албетте кызыктуу окуялар көп болгон, конокторубуз келген, ар бир саатыбыз өзгөчө мындай өлкөбүздүн аттуу баштуу инсандары менен коштолуп турган. Жакшы тилектерин арнап, угармандарыбыз дагы өзгөчө бирдем күч берип турган, түнү бою уктабай биз менен ошол нерсе бизге дагы күч берген. 61 саат сүйлөп жактар жакшы эле болду. Абдан кыйын болгон. Негизи башында баарыбыз тең эле мындай өзгөчө шаңдуу жасайбыз, мындай болот, тиңдей болот. Киришкенбиз, анан 4 саат өткөндөн кийин, 5 саат өткөндөн кийин бир аз чулдурай баштадык акырында. Анан кийин аягында бири-бирибизди көргүбүз келбей калганда мындай ушундай бир сезимдер болгон. Бир келген коногубузга 2-3 жолу суроолорду берип кайталап токтоп калып, же болбосо көзүң ачык турат, же болбосо уктап атасың да. Ушундай бир сезимдер болгон. Бирок колдоочулар ушундай көп болгону бизди ушундай бир күчкө сүрөп турган да. Демек уктаган эмессиздер. Уктаган эмеспиз. Же баягы сүйлөп турган музыканы коюп туруп 3 мүнөт уктап туруп кайра ойгонуп ошентип баргансыздар. 3 мүнөт уктап кеткен учурлар да болгон, бирок мындай ачыгын айтканда кайра ойгоно албай калат экенсиң да. Ошол себептен баарыбыз мындай уктабаганга аракет кылганбыз. Анан албетте сүйүктүү коллегалар дагы бул жактан ысык чайын алып келип берип, тамак десе тамагын студиябызга көтөрүп кирип берип, бир туугандык мамилесин кылып турган, сүрөп турган. Негизи эле идея кантип келип калды? Балким сиздерге бирөө жөнөттү, ушундай кыла аласыңарбы депчи, кандай болду? Же өзүңүздөр эле ушул көтөрүп чыктыңыздарбы? Идея кандай болду эле? Бул идея биздин чогулушубузда коллегалар арасында отуруп эле пайда болгон нерсе болчу. 61 саат башында мындай тамаша иретинде сөз козгоп көргөнбүз, бирок эмнеге бул нерсени биз ишке ашыра албайбыз? Бизден бөлөк деле чет жактарда орундатып турго деген сыяктуу ойлор менен анан кийин баштайбыз болуп баштап кеткенбиз. Негизи дүйнөлүк Гиннеске кирели, каттайлы деген биздин жакшынакай бир тилектерибиз бар эле, бирок ал жактан өкүлдөр келгенче, аны каттаганча бир аз убакыт керек болуп калды. Ошол себептен биздин баягы анонсубуз деп коебуз, жарыябыз эрте чыгып калганына байланыштуу, аны биз каттата албай калдык, каттата албай, жетише албай, аны улуттук рекордко айландырып койгонбуз. Кыргызстан Оңондор радиосу дагы бир улуттук рекорд жасады. Жакында эле 800 килограммдык борсокту жасоо боюнча, Төлөгөн, сиз айтып бериңизчи. Негизи бул идея дагы ар бир идеянын тарыхы болот эмеспи? Ансыңар бул идея дагы 1 жылдан бери мындай бышып Кыргызстан Оңондорунда талкууланып келген кесиптештер арасында. Анан ошо 21 мартка Ноорузга тууралаганбыз.
анонсу болсо 1 ай эрте кете баштады. Себеби бул жакта биздин негизги максатыбыз угармандар менен улуттук рекорд коюу болчу. Башында биз ойлогонбуз негизи 1,5 тонна эле жасайлы деп. Тилекке каршы биз негизи 500дөн кайра 500 чыгат деп ойлогонбуз да. Бирок биз 600 килограмм камыр жуурдурдук. Аны жасап беришти. Аны болсо тесттен ошол Кыргыз айылында өткөрдүк. Өткөргөндө андан суу кошулат экен, май кошулат экен, ошо менен кошулуп отуруп аягы 800 килограмм болду борсогубуз. Ошону менен улуттук рекордду койдук чындыгында. Кыргызстандын рекордуна келиңиздер. Рекордду биз дагы түз эфирден чалдырып келгенге аракет кылганбыз. Ал эми биз кайрадан ошо 61 саатка келе турган болсок, Улук Сапаров, Дарья Санташева жана Азат Муратов үчөөңүздөр диджейлик кылгансыздар. Диджейлерди кантип тандашты? Үчөөңөр же жакшы сүйлөйсүңөрбү дегендей болду. Ага чейин Кыргызстан 10 ичинде рекорд болду. Жок, андай нерсе деле болгон жок. Болгону антейин десең, мен жумушка орношконума, кызмат кылып атканыма жарым жыл гана болгон. Ошого карабастан баягы ким бул нерсеге катыша алат деген суроо болду ортодо. Ар ким өзүбүздүн оюбузду айтты. Ошону менен тандалып, макулдашып, ошо менен эфир алып барып калдык. Мүмкүн кандайдыр бир эфирдеги биздин бири-бирибизди илип кетүүбүз, же болбосо бул учурда тентек микрофон программасын алып барчу Улук Сапаров, Дарья Санташева. Экөө бири-бирине кандайдыр бир мыкты шай келген болгондуктан Көгөнүп да калган бири-бирине. Ошол себептен мүмкүн чогуу тургузган болуш керек. Жана сиз кошулуп калдыңыз. Ооба. Сиз тентек микрофон алып барган эмес ал убакта, Жок, ал жакта мен жаңы келип жарым жылдын жүзү болуп калган. Жаңыдан такшалып баштаган кезибиз болчу. Жакшы. Баягы адам уктабаса, мисалы, көзгө ар нерсе көрүнө баштайт дейт, бирөөнүн айткан сөзүн түшүнбөй калат дейт. Же болбосо баягы сиз айтып аткандай эле, бири-биринин суроону кайра-кайра берип, анан кайсыл канча сааттан кийин ошондой бир көрүнүштөр келе баштады? Бул нерсе 5 сааттан кийин баягы айтыпмын беле, кичинеден акырынан кете баштадык деп, анан бири-бирибизди тамашалап, анан кой деп, таңкы саат 1-5терге чейин жакшы эле алып бардык. Андан кийин кичинеден кете баштады, уйкубуз келе баштады дегендей. Бирок баягы адам уктоо мөөнөтүнөн өтүп калгандан кийин, кайра таң атып калгандан кийин, тескерисинче кайрадан маанайыбыз көтөрүлүп, же болбосо кандай энергия кошула баштаганда байкалып атат. Ошентип бир убакытка чейин кичине жайлап калсак, бир убакытта кайрадан өз демибизди жоготпой жакшы аракет кылып аттык. Бирок жыйынтыгында эң негизгиси жеттик финишке. Аны менен чектелбестен баары уктап келип, кайрадан тентектер эфирге келген учуру болгон. Бир сутка бою уктасаңыздар керек, Бир суткага жеткенбиз, ошо бир 5-6 саат уктап эфирге Кайрадан эфирге чыгышкан, Жакшы. Төлөгөн, сиз айтып бериңизчи, мисалы, ошо радио станцияда иштеп атканыңызда канча убакыт болду? Андан кандай дагы рекорд жасайлы деген пландар болот? Негизи радиодо иштеп атканыма туура 1 жыл болду. 1 жылдын жүзү. Рекордду негизи жасаштын алдын биз элибизге кандай пайда алып келет деги эле бизге керекпи ушул нерсе деп жасайбыз да. Анан дагы бир жакшы идеяларыбыз бар. Балким алдыңкы күндөрдө дагы көп болуп калышыңыздар мүмкүн. Айтпай туралы силер ала аласыздар. Ошол жаатта да бар. Негизи борсокту жасаганыбыздын дагы негизги максаты бул улуттук даамыбыз болгон. Кыргызда негизи илгертеден бери эле даамды дастаркондо нанды сыйлап келгенбиз. Ошол себептен жасаганбыз. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат ушул жерден. Себеби көпчүлүк көрүүчүлөр, ошо катышуучулар айтышты да, же болбосо Instagram баракчасында болобу, сайттарда болобу, 800 килограммды ысырап кылып эмне жасап атасың? Ысырапчылык болуп атат бул жакта. Ким жемек эле депчи. Биз аларга жооп катары айткыбыз келет. Ал жака чындыгында 3000ден ашык адам барды, аябай көп адам барды ошол эле учурда. Анан 600 килограмм ошол жерден тараттык. Биз ар бирине салып бердик. Кыргызстан оңдору деген баштыкчасы менен колуна берип, аш болсун деп, бирден, экиден берип аттык, жанда балдарына берип аттык. Анан калганын болсо бизге ошондой жардамчы дагы балдар келген. Аларга карылар үйүнө тараттык. Калган 200 килограмм. Карылар үйүнө 100дөн, балдар үйүнө 100дөн. Мына ошентип анан бардыгы кыскасы элдин баарына тарады. Эч кандай ысырапкорчулук болгон жок. Бул максатыбыз негизи ишке ашты да. Эң негизгиси көздөгөнүбүз.
Анан кийин ошол баягы биз кесиптешим Айперекозда барып калганбыз. 10 саат 14-до жетпей, саат 9:30-9:00 барсак, ал жерде баары даяр болуп, ошо Кыргызстан оңдордун жалпы жааматы даяр болуп, келген топтор дагы даяр болуп калыптыр да. Анан саат канчада бардыңыздар ал жака? Кошумчалай кетсек, чындыгында таңкы саат 7-де барып баардык нерсени даярдап, керектүү нерселерди, казандарды, ошол жактагы отун деген сыяктуу баардык бышырычу нерсеге даяр нерселерди даярдап камданып отурдук. Бул учурда дагы биздин сүйүктүү каармандарыбыз өзүбүз топ-топко бөлүнүп, жон гана бөлүнүп келип калбастан атайын формаларын тиктирип, сөз кезеги келгенде баягы өздөрүнүн ырларын жаттап, командалардын аттарын ойлоп таап, ушундай бир активдүүлүк менен катышып беришти. Учурдан пайдаланып биз да рахмат айтып кетпесек болбос. Ушундай кызыктар менен коштолуп атты. Элдердин бийлеген кыргыз эстрада жылдыздары ал жакта коштоп турду. Аркы бөлөк жагында болсо кичинекей балдарга уюштурулган чакан баягы оюн зооктор болуп атты. Ат жабыш деген сыяктуу. Кыскасы угармандардын ошол жактагы болгон көрүүчүлөрдүн, катышуучулардын купулуна толдук десек болот. Кыргызстан оңдору дагы эмне рекорд жасайбыз деп атышат? Жогоруда айтып кеткендей. Айтсаңыздар деле. Айтып бериңиздерчи, кайра сурайлы. 3 жол сурамайча айтпайбыз. Макул, идеясын айтпай эле бирок барбы ушундай дагы рекорд кылабыз деген? Бар, негизи жогоруда Төлөгөн айткандай эле бир пайда алып келе турчу, жана жыйынтыгы жакшы боло турчу жакшы бир идеяларыбыз бар. Ал нерсени дагы мүмкүн жаңы жылга чейин же күз айларында ишке ашырсак деген ойдобуз. Анан убакыт көрсөтөт ал нерсени дагы. Түшүнүктүү. Ал эми азыркы учурда Кыргызстан Оңдор радиосунда канча диджейлер алмашылып атат дегенде, канча адам кызмат кылып атасыздар? Азыркы учурда Кыргызстан Оңдорунда негизи 4 кыз, 5 бала иштейт. 9 адам. Жалпысынан диджей эфирге чыккандары бул. Журналисттерди кошкондо 11 адам болот. 12 адам десек болот, эгер директорду кошо турган болсок. Ушулар эмгектенет, баардыгыбыз ар бирибиз өз убактыбызга келебиз, ар бирибиз өз убактыбыз менен иштейт. Өзүңүздөр тууралуу кыскача маалымат айтып кетсеңиздер, мисалы иштегениңиздер канча болду, кайсы программаны алып барасыздар, балким жумуш үстүндө кандай кызыктар болот? Ошо тууралуу. Иштегенибизге 5 жылга кетип баратат буюрса. Убакыт тез өтө берет экен. Кайсы программаларды алып бардыңыз? Хит-обон программасы азыркы учурда алып барабыз. Андан сырткары жаңы гана, көчө гана старт алды. Угармандарыбыз сүйүп билип, ушунча бир көп жылдык тарыхы бар. Ырдыкөн программасын жаңы форматта алып чыгып атабыз. Онлайн ырдыкөн деп аталат. Ал жактан өзгөчөлүгү WhatsApp'тан келген каттарды жана албетте Instagram социалдык тармагынан түз эфир алып чыгып, ошол жактан дагы себеп дегенде азыр заман талабына ылайык келген каттарды түз эфирден көрүшүп, угушуп окуганга аракет кылып атабыз. Төлөгөн мырза? Мен иштегениме жогоруда айтып өткөндөй 1 жыл болду. Өзүм алып барган программаларым Зузу шоу, бул түшкү шоу. Ошондой эле бул эс алуу күндөрү Меймандос деген программа. Башка улуттун өкүлдөрү менен, кыргыз тилинде сүйлөгөн улуттун өкүлдөрү менен кыргыз тилинде эфир алып баруу, алардын кыргыз маданиятын таанытуу, кыргыз тилин өркүндөтүү максатында алып чыккан программалардын бири. Түшүнүктүү. Кайрадан 61 саатка келе турган болсок, мына ушул саат аралыгында андан мурун рекорд жасаган кайсы радио станция болуптур, алар канча убакытта сүйлөшкөн? Буга чейинки көп убакыт деле өткөн эмес болуш керек. Биз жасаганга чейин 60 саат дүйнөлүк Гиннес китебине киргизилген, катталган болчу. Биз 1 саат алдыга ашып кеттик. 61 саат кылып, Ал эми ошону улуттук рекорд кылып деле Кыргызстанда каттатуу мүмкүн бекен? Каттаттыңыздарбы? Бул нерсе тууралуу бизде толук маалымат жок. Бирок улуттук рекордду өзүбүз атап койдук. Анан эң негизгиси бизге жакканы коңшу өлкөлөргө чейин бул нерсе маалымат тараган экен. Жана Кыргызстандын албетте башкы басылмаларында жазылып чыкты. Ошол жакта. Түшүнүктүү, ыраазычылык билдирели келгендигиңиздер үчүн, маанилүү, маңыздуу кыска нускасынын жооп бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы күтөбүз рекордду. Анан көптөгөн баягы каармандардын айткан калоо тилеги бар. Пулпулдай үнүңөр эч качан өтпөсүн. Аябай баардыгы айткан сөз ушул,
Бүгін бізге қонақта Кыргызстан Оңдор радиосунун диджейлери Азат Муратов жана Төлөгөн Жигетов болду. Биз программабызды уланталы рекордтор туурасында дагы да болсо кызыктуу маалыматтарыбыз бар, кызыктуу маалыматтарыбыз бар. Андыктан алдыга карай кадамды таштайлы.